бирок аябай трудностьлар менен тазалды. Район борбору Артбаш айылындагы Карыбек уулу Акматалы атындагы орто мектептин окуучусу Айгерим Ибраева кичи мекенинин делегейинин тегиз болушуна абдан ынтызар. Андыктан ал өзүнүн ойлоп табууларында биринчи кезекте калктын саламаттыгын сактоого өбөлгө жагдайларга басым жасайт. Айтымында бул эмгектерин жаратууда бири-бирине өндөш 4-5 предметти мыкты өздөштүрүү талап кылынат. Ансыз мээнеттин текке кетери бышык дейт ал. Өзүбүздүн класстагы окуучулар чогуу биригип чогуу жасадык. Бул өпкөнүн макети, бул жүрөктү биз гипстен жасаганбыз өз колубуз менен. Бул компьютердин клавишасын тазалаганга щетка. Бул сигнализация. Içinde aynekçi güskü olak mayda. Ал эми Калин айылындагы Токтомуш Адыраев атындагы орто мектептин окуучусу Асан Мурсабековдун роботто техникалык жасалгалардын айрымдарын ар кандай өндүрүш ишкаларына пайдаланса болчудан. Мисалы азырча макет түрүндөгү миксери курулуштарга бетон даярдоону алдыганча жеңилдиктери менен өзгөчөлүү. Ошондой эле негизги функциясы таштандарды чогултуу эсептелген ойлоп табуусу коммуналдык кызматтагылардын жеңилдерин жерден, оорлорун колдон алууга багытталган. Мына ушундай табуулар коюлган көргөзмөгө Артбаш районундагы 6 мектептин окуучулары катышты. Андан тышкары ошо ата-энелер үчүн тренингдер, окуучулар үчүн тренингдер уюштурулду. Кесипке багыт берүү максатында бир нече иштер жүргүзүлүп жатат. Көчмө болуп, анан азыр Карыбек уулу Акматалыда, эмкиде Карпеков мектебинде дагы башка уланып ар бир мектепте уюштурулуп турат. Жогоруда айтылгандар математика, физика, химия сыяктуу таалимдерди бириктирген STEM программасы чектеринде өткөрүлөрүн белгилейли. Анын тутумундагы илимдеги кыздар долбоору 2 жылдан бери аракетте. Муну демилешкелердин пикирлеринде билим берүүдөгү мындай ыкма мектеп окуучуларын өз алдынча ой жүгүртүүгө жана теория менен практиканы айкалыштырууга шыктандыргандыгы менен өзгөчөлүү. Азыр STEM багытында сабактар өтүлүп атат. Бул жерден аябай кызыгып атышат. Балдар особенно жана механика, электричество боюнча, физика сабагы боюнча аябай кызыгуулары жакшы. Өздөрүнүн кол менен жасап келген буюмдарын көргөзүп атышат. Негизден мына ушундай мүнөздөгү атылган долбоордун аркасында орто мектептерде аякташкан 400 кыз ар кандай так илимдер менен алек. Жада калса алдылары өздөрүнүн алгачкы ачыштарын жасоого үлгүрүштү. Эске салсак, баардан мурда жаш окумуштууларды мектеп партасынан тарта тарбиялоо кызыкчылыгы көзделгөн бул демилге өлкө боюнча 50 билим уясында жүрүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Ат башы району.